таза достук боюнча деги эле кандай дос, курбу тандаш керек? Эми албетте ар бир адам жалгыз жашабайт, үй бүлөсүнөн тышкары ушундай бир көңүлүн ала турган, черин жаза турган, сүйлөшө турган достору болуш керек. Дос бул ошол адамдын көрө турган көзү, уга турган кулагы, ойлоно турган акылы. Андан кийин достошкондо чыныгы достор мисалы үчүн кандай болот? Мындай достошкондо акыреттик досум деген сөздү айтыш керек экен да, алымдар көп айтат да ушунучу. Акыреттик достор акыретте ошол жаннатка киргизип алганга аларга мүмкүнчүлүк берилет экен да. Ата баладан, бала атадан, эне кыздан барды качып калат экен, соомду алып алат депчи. Дос гана куткарып ала алат экен да, эгер бири тозокто болуп калса, Аллах Таалам китепте жазылган. Ушундай бир айнектей кылып көрсөтүп, досум тиякта го десе, тарт колуңду дегенде, суң колуңду дегенде тигини тартып чыгарат экен да. Акыреттик досмун деп айтыш керек экен да досторчу. Ошондуктан чыныгы дос, жакшы дос мени бир нерсени үмүт кылбай эле сүйө баштайт экен, жакшы көрөт экен. Анан ал кандай болуш керек? Чыныгы дос акылдуу болуш керек, баам-барасаттуу болуш керек, ыймандуу болуш керек, мээримдүү болуш керек, ырайымдуу болуш керек, боорукер болуш керек, адеп ахлактуу болуш керек да. Эгерде жаман дос болгондо ал чириген алмадай. Чиридип алма, жанындагылар бүт чиритет да. Сени да чиритет ошол досчу. Анан бир гана эле чиритпестен микроб сыяктуу ооруну жугузат экен да. Ошондон абайлаш керек. 5 түрдүү адам менен достошпош керек да. Кандай? Биринчиси алдамчы менен. Ал күндөрдүн биринде сени алдап кетет да. Сен ишенип алдың, бирок алдап кетет. Акмак менен достошпош керек. Анткени сага пайда алып келем дей, сен ишенип аласың, ал зыянын алып келет да. Үчүнчү сараң менен дос болбо. Сен муктаж болуп калдың бир каражатка. Таап келем азыр дейт да, сен аябай күтүп, азыр ушул иш менен алып келсе, ишим бүтөт деп турсаң, ал сени алдап гана кетип калат да. Кара, сен ишенип отурдуң дагычы. Андан кийин коркок менен дос болбо дейт. Сени коркунучтуу кырдаалда сени таштап туруп, жардын четине таштап туруп кетип калат экен да. Анан күнөөкөр менен достошпо. Бир сындырым нанга сени алмаштырып ийет экен да. Анан достор бири-бирине мынтип айткан жакшы экен да. Мен бир досума чалдым дагы. Эми досуңдун катасын көрүп турасың да, анан кийин айтып койсом капа болуп калар экен, айтуур эмес кылып атат, тигинин көңүлүн түшүрүп атат, капа кылып атат. Ушуну айтып койсом болот, бирок капа болуп калат деп унчукпай каласың да. А мен бир досума чалдым да, досум, ал болсо, "О, ананай досум" деди да, мен анын ошол сөзүн жакшы көрөм да. Мени ананай досум дейт да. Менин кандай каталарым бар? Менин кандай кетирген кемчиликтерим бар? Айтып койчу, мен оңдоноюн дедим да. Десем анан ошого карата бир сөздөрүн айтты, жакшы сөздөрүн айтты да. Анан кийин өзү сахабалар ошентишкен экен да, барыпчы досторуна. Айтчы катамды оңдоноюн деп. Анан мен жамааттарда ошону киргиздим. Бая бирөө сабак өтөт, анан айтат. Мен кандай өттүм сабакты? Каталарымды айтып койгулачы. Деги инсан катары катамды айткыла, жана бүгүнкү алып барган сабакта мугалим болгон катамды айткыла дейт да. Бул эң сонун экен да. Капа болбойм, мен айта бергиле дейт. Биз ошондой жакын адамдарыбыз бар, кандай катам бар айтып койчу, оңдоноюн дешибиз керек да. Ката кетирди айтып койсом капа болот да, делей. Ошо экинчи ката кетирбейт, бирөөнүн көңүлүн оорутпайт да. Убагында ошону белгилеп койгонубуз жакшы болот да. Дос ошондой мыкты дос болот, акыреттик дос бололу.